Mектep degenin özü bu adam balasının madaniyatının en başlangıç Zamanımыздың залқар жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов ой чабыты кеңире, келечекти алдын ала көрө билген философ, данышман адам эле. Ааламга кыргыз үнүн, философиясын, элибиздин ой жүгүртүүсүн мекенендигин даңазалап, асыл нарыктардан, адеп ахлактан ажырап, руханий нравалык кризиске жакындап, жер борунда турган адамзатты арулукка, тазалыкка, актыкка чакырып келген. Улуу жазуучубуз бүгүнкү күндө көзү тирүү болгондо 92 жашка толмок. Бирок тагдыр бүгүнкү күнгө жеткирбеди. Кыял жетпес кең ааламдын чегинде ким тең келет айткыла бул генийге. Не болсо да Айтматовтай талантты ыраазымын бизге берген Теңирге. Өтүп жатат сиздескерүү күнүбүз, чексиз эле өзүңүзгө сүйүүбүз. Кыйкырсак да бүт ааламга жар салып, аттиң арман жетпейт сизге үнүбүз. Эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, дөңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз, окуганда сиз жараткан китепти жүрөк эрип жазылчу эле жарпыбыз. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Залкар инсан Чыңгыз Айтматовду дүйнө эли эскерип олтурат. Анын катарында Абдрахман Жуманазаров атындагы номер 17 жалпы орто билим берүүчү мектебинин окуучулары, мугалимдери тарабынан да Чыңгыз Айтматовго арналган викторина, адабий кечелер, көркөм окуу сынактары атайын адабий бурч уюштурулуп, жазуучунун элеси окурмандардын көз алдына дагы бир ирет тартылды. Чыңгыз Айтматовду кыргыз элинин сыймыгы деп билебиз. Данышман жазуучунун көзү өтсө да, анын чыгармалары кыргыз казынасында мурас болуп сакталып, элеси көз алдыбызда жашай берет. Чыңгыз Айтматов адабияттын өчпөс жылдызы болуп кала берет.